Салам команда, мен Иманалиева саламат. Сіздерге бүгін Томи айлютейн көзгө арналган комплекси боюнча айта кетейин дедим. Составында bunun клюква, черника, черная смородина, бузина, голубика, кызыл апельсин, гиалуроновая кислота, витамин А, цинк, лютеин жана башка витаминдер бар. Томи айлютейни майда гүлдөрдөн алынат да. Бул Мексикада деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашкан. Ошол жерде өсөт. Күн ачык тийгени үчүн ал жакта өтө идеалдуу атмосфера болуп эсептелинет бул гүлдөр үчүн. Июнь-август айларында бунун бийик болгон үчүн бул ал жака техника барганы кыйын болгондуктан муну кол менен терилет да. Лютеин негизи кызгылт сары түздөгү каротин пигментин жаратат дагы. Ал адамдын организминде өз ара иштетилип чыкпагандыктан бул ушул пигмент кошулган продуктылар сунушталат да. Айлютеин көздүн сетчаткасында 10 000 эсе көп болот экен да. Анын составындагы витамин А бул иммунитетти иштеш үчүн өтө маанилүү. Антиоксиданттын эмесин күчөтөт да, аракетин. Витамин А көбүнчө боордо, сайыстек, картошкада, помидордо, ашкабакта, пиязда, деңиз продукцияларында, алмада болот да. Ал эми составындагы темир болсо антианемиялык составды аткарат да. Бул батты 6 жаштан жогорулар ичсе болот. Негизи эле бул батты кимдер ичсе болот да. Түн ичинде машина айдагандарга, компьютер, телевизор, телефондордо көп отурганда ультрафиолеттин таасири астында көп жүргөн адамдарга сунушталат да. Андан тышкары буга деген зрениясы начарларга да сунушталат негизи. Бизде сонун отзывдар бар бул айлютейн боюнча. Очки тагынган адамдарыбыз уже очкисин мурункудай наоборот күчтүү эмес, азыр мурунку эле слабый кылып, азыр көзү жакшы көрүп атканы үчүн баягы очкини уже наоборот очки кийгенде көздөрү ооруп, чымырап очкилерин кайра алмаштырышып атат да. Аябай жакшы сонун результаттарды берип атат. Өзүмдүн деле сестренкаларымдан жакшы результат болуп атат. Мурун очки менен окуй турган болсо, окуп ошол очки алып келген да. Ошол очки менен азыр очки менен окуганда дейт, көзүм ооруп кетип атат да, наоборот. А так ичкенине уже 1,5 ай болуп калды. Очкиси жок, наоборот, көзүм өзү жакшы болуп атат, очки менен ооруп кетип атат. Аябай жакшы результаттар берип атат. Еще бир момент айтпай кетиптирмин. Бизден айлютейн ушундай өзү кара ушундай капсулада болот. Анан моол жөнүндө айта кетейин дедим. Ошол банканын ичинде ошондой пакетик болот. Буну жегенге болбойт. Бул деген, например, бул капсулалар деген сууга тийгенде эрип кетет да. Влаганы, банканын ичинде влага болбош үчүн бул влаганы соруп тура турган атайын өзүнүн ушундай ичинде майда немелер болот. Ошол соруп турат. Аны буну жегенге болбойт. Буну баарын ичип бүткөндөн кийин алып туруп ийесиңер. Ошол менен сабак аяктады. Эгер видеом кызык болсо, сиздерге пайда алып келген болсо, анда каналыма катталып, лайк басып коюңуздар. Видеонун астына реквизиттеримди калтырып коем. Эгер сизге кызык болсо, мага чалыңыздар же WhatsApp номериме жазыңыздар. Ошол номерде болот. Сак саламатта калыңыздар.